Бүгүн биз чогулганыбыз ушул аялдамада мэриянын акыркы жаңылыктары боюнча 100 троллейбустарды Ош шаарына берген атышат жана бүт линияларды шаар боюнча демонтаж кылып атышат. Биз ошо боюнча коомдон биз активисттер болобуз, айткыбыз келет, биз ага каршыбыз. Анткени троллейбус деген 70 жылдан бери иштеп турат. Анан ошол троллейбусту айдаган, иштеткен кишилер баары бизде бар, специалисттер бар. Азыр болсо электробустарды алып келатабыз дейт. 2018-жылы ЕБРР банкынан 23,5 миллион евро берилген троллейбустарды жаңыртуу үчүн. Бирок азыр ошол троллейбустар дагы эле бар, алар жаңы деп саналат, алардын кызмат мөөнөтү чыга элек. Анан ага карабай эми 50 миллион доллар АБР банкынан алып атабыз, жарымы кредит, жарымы грант деп саналат. Ошол акчага бүт троллейбустарды Ошко жиберип, ошол акчасына электробус алган атабыз Кытайдан. Биз билебиз, электробустар аябай экологияга чоң эме берет да, чоң таасир берет. Анткени батареянын массасы 2 тоннага жетет. Аны жанагы утилдештирүү системасы бизде жок. Бүткүл дүйнөдө да жок, бизде тем более жок да. Ошол үчүн бул экологияга чоң зыян, чоң ката кетирип атабыз да, ошону алып келиш үчүн бияк чоң ката экологияга. Анысы деле биздеки, мисалы үчүн, бизде бак аз, суус деле азыр аз болуп атат. Ошонун баарын сактап калыш үчүн биз азыр ойлонуш керекпиз экология боюнча. Анан мындан тышкары мындай сунуш кылат элек да, биздин сиз билесиңер, Бишкекке азыр көп райондор кошулуп атат. Коомдук транспорт көп керек болот. Ошон үчүн троллейбус линиясын калтырып, ошончо керектүү болсо, анда электробустарды жана башка маршруттарга жиберсеби деп сунуш кылып атабыз да. Жетпеген жанагы көп жыл массивдер ачылып атат. Ошол жерге автобустарды жиберсе, троллейбус линияларын тийбеш керек да. Анткени бул жакшы эле иштеп баратат. Анан да мэрия айтып атат, бул деген каражаты көп кетип атат троллейбуска депчи. Бирок ал дагы биз дагы суроо жаралып атат. Анткени электробустун ошо караган, андан кийин караган батареяларын жана алмаштырылган, бул андан көп акча да. Аны жон киши деле түшүнө алат да. Жөн эле ишене бербей, биз өзүбүз критикалык мындай эме керек да, биз критикалык ойлонуу. Биз ойлонуп коюш керек. Эмнеге электробус, эмнеге троллейбус, анан экөөнү салыштырып бир чечимге келиш керек. Эми ушундай түрдө, ушундай чоң түрдө биз азыр чечим кабыл алып атабыз, бирок ошол чечим ката болуп калбайбы деп ойлоп атабыз да. Анткени ал троллейбус линияларын алып салса, биз кайра аны орнотконго көп акча кетет. Анын үстүнө специалисттер да жок да. Ошо адистер ошо системаны кайра орнотконго. Анан биз ошол албай туруп эле ошону жакшы иштетип, жана үстүнө башка троллейбус, жаңы троллейбустар да бар. Алар дагы дүйнөлүк практикада биз көрүп атабыз. Чехия, Австрия, бүт Европалар троллейбус линияларына кайра кайтып келип атышат. Анткени ал экологияга дагы жакшы, анан экономикага дагы жакшы. Биз болсо эмнеге баарын алып салып, эскини жакшы иштеп аткан нерсени алып салып, жаңыны алып келип атабыз да. Ал жаңы бизде өтө элек биз аны көрө элекпиз. Кышында кандай иштейт, жайында кандай иштейт, өйдө баратканда батарея көп кетеби, кетпейби. Анан дагы ыңгайлуусун, эң биринчисин жана коом транспорту ойлонуш керек да, канча пассажир биз ошол электробус менен алып бара алабыз.